Biz bir yılga barıp işlep geleli. Meylim seni çoğ okudaga okutuşubuz gerek. Aga akta ketет. Bütün da bitpеген жерleri бар. Силер окуңардан калбай жакшы окугула. Бетиңерге жардам бергиле, макулбу? Макул ата. Мээрим, сагың жакшы окугун кызым. Сен 11-ди бүткүчө буюрса биз да коңгуроо келип каларбыз. Эмне көз сап тур. Ал жолу сен келечекте учкуч болом деп жатпадың беле? Сагыңа жакшы көңүл бур, Биз көп акча тапкелип силерди окутабыз. Менин өзүмдүн балдарым бар. Эртерээк келиңиздер. Жакшы калгыла балдар. Өзүңөрдү жакшы карагыла. Assalamualaikum do'stim. Alaykum salom. Chopam. Ashta avtosalonda uchrashganlar. Bobada, birinchisiga o'tirib xaxat etganday qayt qilmaydi. Savoli. Bolдар kecha sharga tushib do'stlarga jolug'ib qoldim. Kayfda ушунайт. Саздай болгон бир деме бар экен. Чайнасаң эле өзүнчө тема бар. Ошондой алдырбайлыбы? Алдыра алам да, сонун тил. 11-деги мээрим барго. Ошонун ата-энеси Шетелге иштегени кеттир. Акчаны дагы салып атса керек. Көптөн көп. 8 окуган Акжол деген иниси бар. Ошонун кичине кызак. Сону чыгарар, кайфманга жаша кененирээк сон болсун да. Болдан да мен кече кайфты шаардан алдырайын. Силер жеп ичкенге жараша көбүрөөк сом таптырып кое бергиле. Болду, алдан карайбыз, давай. Жана жерен жолдобуз. Балдар бүгүн тарбиялык сатыдабыз. Ошондуктан сабакка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн аймактык милиция кызматкери келди. Кабарыңар бар, өткөндө коңшу айылда балдар ушташып аябай ысчуу болуп, бир баланы көктөп сабашып, жарадар кылышты. Бизде андай учурлар болбошу керек. Анда эмесе агыңар айтып берем. Биз өспүрүм балдар менен аябай тилиз иш алып барып жатабыз. Эгерде жогорудагы агыңар айткандай окуялар кайталанса, кесепети жаман болот. Соттолуп, темиртөр алдына түшүп, мыйзам алдында жооп берип каласыңар. Андыктан биз алдын ала эскертүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Түшүндүңөрбү? Агай, өткөндө биздин балдарга быйкасы малдар тийишип, анан өткүр жекеме-жеке чыккыла деди. Бирөө да чыкпай коюшту. Өткүр, айтты эч качан мушташка чакырбагын, өздөрү тийишкен күндө да. Эртең бирөө бирдеме болуп калса, сен күнөө болуп каласың. Түшүндүңбү? Түшүндүм агай. Агай, менде бир маселе бар. Эмне болду, айтчы? Менин 8 класста окуган иним бар, Акжол, билесиздер. Ошол эле Б класстын балдары акча сураптыр. Өз ата-энеси чет өлкөдө болуп, араң жашап жатса, эч кимиси жок дегенсип, акча талап кылган эмнеси? Мен түшүндүм. Биз бул боюнча акча иштерди алып барабыз. Анда силер да жаман жоруктардан алыс болгула, жакшы тургула. Келиңиздер. Так, соңона. Агаларды жакшы болгон жокпуз. Кандай табылган жоксуңар? Мен ата-энем чет өлкөгө кеттим. Мен өзүм араң эле калем беттеги акча табып жатамын. Бул балдардар кыйналып жүрүшөт. Мен силерге тапкыла деп айттым эле. Не тапкан жоксуңар? Не тапкан жоксуңар?
көрөбүз. Эми силерге эч ким тийишпейт. Сиздерге рахмат. Булар бизди бирөөгө айтсаңар, катынсыңар деп ушинтип коркутушат. Макул эми, жүрү кеттик, Мээрим жанына баралы. Sizge 5 minut vaqt beriladi. Атам чет өлкөдөн келсе, кандай алда калат? Сага ыстык тамак алып келдим. Жылы жооп. Апам менен келсе, атама айтпай эле коюңузчу. Vaqtınız бүтті. Сыска sizin. Өзүң жакшы карап алам. Карасаң, ата-энеңиз дагы SMS жазыптыр. Бериңизчи? Жок, кандайсыңар балдарым? Курсаңар токпу, окуңар жакшыбы? Биз жакшы, иштеп жатабыз. Жакында барабыз. Көп акча иштеп койдук. Үйдү жасайбыз. Мээримди чоң окууга жөнөтүп, ак жолду болсо учкучтардын окуусуна сүйлөшөбүз. Кошунабыз Эрмек аке менен Шая жеңеңе силерди аябай дайындаганбыз. Сөзүн угуп, өзүңөрдү жакшы карагыла. Биз силерди жакшы көрөбүз. Баары жакшы болот. Көрүшкөнчө.